Саламатсыздарбы окуучулар. Бүгүнкү өтө турган темабыз Сейтек эпосунун идеясы жана темасы боюнча сөз кылабыз. Балдар, Сейтек эпосундагы эл жерди коргоо темасы Сейтекте да биринчи орунда турат. Ички чыр-чатактар жөргө салынгандан кийин башкы каарман Сейтектин бардык көңүлү мекендин чегин бегемдөөгө, тыштан басып кирген жоолорго каршы күрөшүүгө бурулат. Сарыбай дөө менен согуш бул теманын маанилүүлүгүн бардык жагынан бекемдеп, анын идеялык мазмунун чындап турат. Эпосто аялдар, үй-бүлө темасына жетишерлик орун берилген. Айчүрөктүн олжого түшүп кеткенинде да күйөөсү Семетейдин алдында таза бойдон калган туруктуулугун, уулу Сейтекти өз эли жерине ээ кылуудагы кайраттуулугун айтпаганда да, жаңы кейипкер Кайыпчал кызы Куялынын баатырдык, балбандык жагынан башкы каармандын жогорку куюлушу элдин аял затына карата болгон сый-урматын терең көрсөтүп турат. Демек, балдар, Семетей эпосунда дагы эл жерди коргоо, аны көздүн карегиндей сактоо темасы жана идеясында мына ушуларда жатып турат. Эми балдар, бул жерде чындыгында Сейтек көбүнчө ич ара согуштардын айынан өзүнүн башка эпостордон салыштырганда, ал бул жерде негизинен Сейтектин элди азаттыкка чыгарып, хан болушу менен эпос бүтүп жатат. Эпостун мындайча аякталышы бир чети мыйзам ченемдүүдөй. Себеби биринчи бөлүмдө башталган кыргын согуш аягына чыгып, улам бир азапка малынган эл Сейтекти гана эркиндикке, небактан бери эңсеген тилек максатына жетип, кандуу согуштар токтогон бейпил күн келип олтурат. Караламан калктын мурункуларынан кем эмес оор сыноолорго туш кылып, кыйноого салган азаптуу кыргын согуштун башталышынын эми эч кимге деле кереги жоктой. Демек, Сейтек эпосунан биз эң башкысы патриоттуулук идеясы күчтүү сиңирилген эпос деп атайбыз. Сырттан басып келген душманга каршы туруп, өз эркиндиги, көз каранды болбостугу үчүн жан аябай күрөшүүгө туура келген, элди өсүп келаткан жаш муундарды өткөндөгү бабалардын каармандык иштери менен шыктандырып, патриоттуулукка, журттун амандыгы үчүн өз жанын курман кылууга даяр болууга тарбиялоо болуп саналат бул эпостордун бардыгы. Демек, биз эпостун идеясын, темасын билип алдык.